Азыр базарга кириң, Өзбекстан товары полный толуп калган. Азыр мөмө жемиштен баштап кийим кече, баягы кондитерскийлер жокпу бизде? Мисалы кондитерский бары бар, бүт кирип атат. Мына сизге мен дан жооп бергенге аракет кылайын. Эми неге жооп бердиңер? Ушуна жооп берип коюңчу. Угуп туруңузчу сиз эми. Сиз эми жооп бериңиз да, суроо бергенге. Укпайсызбы? Биз мамлекеттик эки мамлекеттин ортосунда ушундай сизге окшогондор бузукулар азыраак болуш керек да. Биз эки мамлекетти зорго азыр достоштуруп атсак, сиз алдан немеси толуп кетти деп. Сиз андан арзаныраак Жуманбек жемиши өндүрүңүз анда. Сиз угуп туруңуз сиз туруп туруңуз, сиз угуп туруңуз. Азыр бул жерге жанагы сиз жанагыдай кыла албайт деп атасыз. Ким сода сатып кыла албайт деп атасыз. Неге сода сатып кыла албайт? Барып кылыңыз. Биздин Россияда, башка дүйнөнүн ар бурчунда кыргыздар барып алып сода сатып кылып атат го. Бизде Кыргызстаныбызда экономиканы жанагы бизде ээн эркин жүргүзгөн мамлекет. Конкуренцияга кимдики чыдаган болсо ошонуку сата берсин, пожалуйста. Сиз ошондон арзаныраак өнүктүргүлө, ошондон редискасын арзаныраак өнүктүрүңүз, помидорун арзаныраак өнүктүрүңүз. Анан кийин андан арзаныраак сатыңыз анда. Ал ошол жактан алып келип сизден арзан сатып атат. А биздин башка кыргызстандыктар бардыгы жыргалап атышат азыр. Бизде арзандап калды деп. А бул адамдын өзүнүн жана теплицасындагы өтпөй калса анан кийин эки мамлекеттин ортосундагы жаңжалды же болбосо мамилени бузбаш керек да. Biz kança iki memlekette öldürüldü деп атсак, бул ошондор бузуклар чыга бербеш керек да. Такташ керек ушул ошондорду. Рахмат. Туура жооп болду. Урматтуу Эгер кааласа, Ташкенттин ортосуна уруп алып туруп, ошо редискасын барып сатсын анда.